Саламатсыздарбы? Мен азыр силерге математиканын эң маанилүү түшүнүктөрүнүн бири болгон функция жана аргумент жөнүндө кеңири түшүнүк берүүгө аракет кылайын. Жашообуздагы баардык кубулуштар, окуялар, процесстер, аларга катышкан чоңдуктардын же өзгөрмөлөрдүн биринин өзгөрүшү менен экинчисинин да өзгөрүшү аркылуу жүрөрүн баарыбыз билебиз. Мисалы, физикадан токтун күчү И барабар У бөлүнгөн R формуласы менен аныкталарын билебиз. Мында У чыңалуу, ал эми R болсо өткөргүчтүн каршылыгы. Бул учурда өткөргүчтүн каршылыгы У турактуу болгон учурда токтун күчү И чыңалуудан көз каранды болору көрүнүп турат. Чыңалуунун чоңоюшу менен токтун күчү да чоңоет. Тескерисинче чыңалуунун кичирейиши менен токтун күчү дагы азаят. Химиядан бир мисал келтирсек, нерсенин массасы М барабар М көбөйтүлгөн ню формуласы менен аныкталарын билебиз. Мында М заттын молекулардык массасы, башкача айтканда бир молекуланын массасы болуп эсептелет. Ал эми молекуланын массасы. Ал эми ню болсо заттын саны. Мында заттын саны, кыскача эле заттын саны деп жаза коелук. Мындан эгерде мына бир молекуланын массасы турактуу болгон учурда заттын массасынан көз каранды болору көрүнүп турат. Заттын массасы чоңойгон сайын мына жердеги М заттын массасы дагы чоңоет экен. Тескерисинче ньюнун кичирейиши менен Мдин дагы кичирейишери көрүнүп турат. Же болбосо геометриядан баарыбызга белгилүү болгондой айлананын узундугу 2πr формуласы менен аныкталат. Бул жерде R айлананын радиусу. Радиус канчалык чоңойгон сайын айлананын узундугу да ошончолук чоңоет. Тескерисинче радиустун кичирейиши менен айлананын узундугу да кичирейет. Же болбосо баардыгыбызга кичинекей класстардан белгилүү болгондой эле баскан жол дайыма ылдамдыктын убакытка болгон көбөйтүндүсү аркылуу аныкталат. Эгерде Т убакыт ылдамдык турактуу болгон учурда, баскан жол S убакыттан көз каранды болот. Убакыттын өзгөрүшү менен баскан жол S дагы өзгөрөт. Мындай көз карандылыкты илимде функционалдык көз карандылык деп атоо кабыл алынган. Мындай көз карандылык илимде гана эмес, жашообуздун баардык учурларында кездешет. Мисалы, силер мына бир сүрөттөн, мына сүрөттө жашыл жалбырактарды көрүп турасыңар. Мында карап турганда жалбырактын өңүнүн жашыл болушу демек жай убагында экендигин көрсөтүп турат. Ал эми экинчи сүрөттө жалбырактар саргарып калган учурун көрүп атабыз. Демек бул күз мезгили экендигин көргөзөт. Жалбырактардын өңүнүн өзгөрүшү дагы бир нерседен көз каранды экен, ал мезгилге жараша болот. Демек жалбырактын өңүнүн өзгөрүшү мезгилге жараша болот да мезгилге көз каранды болот. Мындай көз карандылыкты жалбырактардын өңүнөн гана эмес, адамдардын жашоосунан да кездештиребиз. Мисалы, мына сүрөттөн ар түрдүү кийинген адамдарды көрүп турабыз. Мына жерден медицина кызматкери экенин көрүп турабыз. Мына кийимине карап туруп, мунун куруучу экендигин көрүп турабыз. Ал эми үчүнчү сүрөттөн болсо кеңсе кызматчылары экендиги көрүнүп турат.
Demek kiyim adamdın kesiğine göz karandı. Matematika çınıgı dünyadagi okuyalardan, proseslerden ilimi düşündürülüşü bolgonduktan, jogorudagı fizikadagı, химиядагы жана жашообуздагы мисалдарды математикага которууга аракет кылалы. Бардык учурларда бир чоңдуктун экинчи чоңдуктан көз карандылыгын көрдүк. Математикада көз каранды чоңдуктарды y же болбосо f at x деп белгилөө кабыл алынган. Y бул функция башкача айтканда көз каранды чоңдук. Бул жалбырактын түсү, адамдардын кийими, токтун күчү I, айлананын узундугу S жана баскан жол көз каранды экендигин көргөнбүз. Бул функция болуп эсептелет. Ал эми көз каранды эмес чоңдук катары биринчи мисалыбызда U, экинчи мисалыбызда R, үчүнчү мисалыбызда V, же болбосо жалбырактын мезгил жалбырактагы адамдардын кийиминдеги адамдардын кесиби көз карандысыз чоңдук болгон деп аталат дагы. Аны X менен белгилейбиз, муну аргумент деп атайбыз. Аргумент бул көз каранды эмес чоңдук болуп саналат. Математикадан мисал көрсөтсөк, мисалы үчүн y барабар x плюс 10 бөлүнгөн x минус 3 туюнтмасын алып карап көрсөк, бул жерде эки чоңдук катышып жатат. Биринчиси функция y, экинчиси аргумент x. Так, мындай суроо туулат. Эмне үчүн y көз каранды чоңдук болот дагы x көз карандысыз чоңдук же болбосо аргумент болот деп. Себеби мына бир эки туюнтманын мааниси ага кирген x'тен көз каранды экендиги көрүнүп турат. Мисалы, x'ке барабар 5 деген маанини берсек, анда мына бир эки туюнтманын мааниси x'тин ордуна 5'ти коебуз, кошулган 10 бөлүнгөн x'тин ордуна 5'ти койсок 5 минус 3 барабар 15 бөлүнгөн 2 барабар 7,5'ке барабар болду. Башкача айтканда, мына бир эки туюнтманын мааниси x барабар 5 болгондо 7,5 деген маанини алды. Эгерде x'ке башка маанини берсек, x'ке башка 2 деген маанини берсек, бөлчөктүн башка бир маанисин алабыз. X'тин ордуна 2 плюс 10 2 минус 3 барабар 12 бөлүнгөн минус 1 бул барабар минус 12. Демек, көрсөтүлгөн мына бөлчөктүн мааниси ага кирген x'тин маанисине көз каранды. Бөлчөктүн маанисин биз y деп белгилеп, аны функция деп атайт экенбиз.